Бүгін менің мейманым саясатчы Өмірбек Текебаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Анан сиз каяктан чыгып турсуз? Сөз менен айта албайм, ошону ойлогондо бир абдан да жагымсыз. Чыдамсыз бир абалда болосуң да. Сезиминин үнүн бастырып коюп экен да. А сиз көбүнчө кайсынысын угасыз? Ат конуп калды да, Теке деген. Буга мындай арданбайсызбы? Мен романтикмин. Бирок аны ачык айткандан тартынам. Тартынбаңыз үчүн мага жагып атат. Сизге карата жумшарып атабыз, айтып бериңизчи. Мисалы Атамбаевди мен көп сындайм, бирок Атамбаевдин мүнөзүндө да мага жаккан, мага окшогон жерлери бар да. Андай мен үчүн маанилүү, мындай свидание мурунда болгон эмес. Мындан кийин деле болбойт. Жаңы нежелер биздин ордубузда башып калган болсо, мен жан дилим менен эс алып кетмейм. Сіздер бурматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн мен көптөн бери кызыгып, ушунчалык жан дүйнөсүнө болгон бир кызыгуу мартты кандай адам болду экен, сыртында темирдей катуу адам, ичинде жумшакпы, жан дүйнөсү эмне дейт, жашоого болгон көз карашы, айтор ушунун баарын кызыгып жүргөн бир мейманым бар. Силер дагы абдан көптөн көп кайра жазып, Найзира ушул адамдын жан дүйнөсүн ачып берчи деген суранышыңар көп болгон. Анан Кудайым буйрса, бүгүн силердин суранычыңарды дагы, өзүмдүн каалоомду дагы аткарганы турам. Бүгүн менин мейманым саясатчы Өмүрбек Текебаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшы турасызбы? Рахмат. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Жетин албай турам. Сиз мага эле эмес, бүтүн Кыргызстанга бир окулбаган китеп сындысыз. Ооба, сиз көп чыгасыз, сизди саясатчы катары көп тааныйт, саясаттагы позицияңарды элдин баары билет. Бирок көкүрөгүңүздүн мынтип эшигин ачып берсеңиз, шыкалагыбыз келип атат. Уруксат бересизби? Аракет кылып көрөгүз. Капуста 9 тоннанын ичинде болгондой эле баардык адамдар ушундай чепкен, үстүнөн чепкен, кийишкен, абдан туура айттыңыз. Баары эле ача бербейт, и баарын эле ача бербейт. Бул карасаңыз, бир жашоонун дарагысындуу, укум-тукум уланышы көзүмө абдан сонун урунуп атат. Бул жакта оң канат, сол канат, ичкилик, биздин баягы тамырыбыз, тарыхыбыз жазылып экен. Ушактан уруңуз ким? Мундус деген ору. Сол канатта экенсиңер, силер. Сон. Бул жерде ушу генеалогиялык дерево деп келип Санжираны кимдин келип чыгышы, ким кайсы бутактан келген көргөзгөн темир жыгач экен. Идея кимдики болсо дагы мыкты идея экен. Агам, бул канчалык тамырың бекемделсе, канчалык тамыр бекем мындай жерге жакшыраак отурса, ошончолук бак бийик өсөт, бак бийик баягы бекем болот деген нерсени айтылат го. Ушу тамырларыңызды казып, Санжирага кызыгып, менин укум-тукумум, бабаларым кандай киши болду экен деп кызыктыңыз беле? Кызыккансыз да. Ооба. Кантип кызык болгон эле. Ооба. Анан эмне экен? Жөнөкөй адамдар. Бардыгы. Ооба. Анан сиз каяктан чыгып турсуз? Мен колхозчунун эл үй бүлөсүнөн чыккам. Адамдын тагдыры бул мүнөз дегенде, мен мүнөзүм, атамдын мүнөзү, анын кемчилдиги, менин кемчилдигим. Анан ошол кантип кандай кырдаалда менин тагдырымды аныктаганын мен билем. Айтып бересиз? Айтып берем. Сан. Мен жана айтып атпаймынбы деген. Карап көрдүм 7 адам чейин деп, жөнөкөй эле адамдар экен депчи. Мен ошону баса белгилеп айтып атам да. Болбосо ар бир кыргыз
өзünün ата бабаларынан bir бекти, биди, казыны, канды таап, тигил бидин, тигил бектин урук тукуму кемин деп айта беришет. Аккан арыктан суу агат деп, сиз айткан тамырларынын бакубат экенин көргөзүп, мына менин келечегим кеңири, мен эл башкарышым керек. Мен жерге ээлик кылышым керек деп идеология түзгөн биздин саясатчылар көп. Мен аларга таптакыр окшогум келбейт. Ошон үчүн ата бабаларымдын жөнөкөй адамдар болгондугун баса белгилейм. Эми бийикке чыгып гипоксия дегендей, кислород жетишпей баш айлангандай эйфорияга түшкөн убакыттар турмушунда бир нече жолу болду. Анан өзүңө байкалбайт, бирок айлана чүйдөгүлөр байкайт. Ийгилик болуп, жол болуп турган адамдарга саламдашсам, сүйлөшсөм деген адамдар кезекке туруп, жетиш да кыйын болуп калат да. Анан ошондой убактарда ар дайым жанымда жүрүп, ийгиликке себепкер болгон адамдарга да убакыт таба албай калдым. Эми бул ушундай экен. Биз мойнубузга алышыбыз керек. Ар кандай себептерден, ийгиликтен баш айланат. Ошону билиш керек. Тоого чыкканда түтөк оорусунан кандай сактансаң, ийгиликтен дагы сактанып даяр жүрүш керек. 17-жылы февралда мени кармап камаганда убакыт токтоп калгандай көрүнөт. Мен денемди мындай сезбедим. Жатканда каттуу мындай тактага такта киреттер бар экен. Ушуну сезбей мына булутка чөккөндөй болуп эле мындай токтобой мындай ылдый түшүп кете бердим да, дене ээрип, булуттай болуп ээрип мындай жоголуп кеткенди өзүмдү сезбей. Бирок башың гана сезет, кол, бут баары сезилбей ээрип, булут менен аралашып тарап кеткендей болду. Мен да ошондой болду. Башкаларда кандай болду билбейм. Анан ой эле сизге жакпайт ал сөзүм. Эл эмне дейт? Мага ишенип жүргөн достор, партиялаштар, туугандар элдин бетин кантип карайт? Алардын сөзү кыска болот деп өзүң үчүн эмес, өзүңдүн репутацияң сага ишенип жар салып ачыкка чыгып алган адамдар сени менен суктанган, жок, сени менен сыймыктанган, сага ишенген, өз тагдырын сага менен байлап койгон адамдар үчүн жоопкерчилик көбүрөөк болот экен. Мен ошону сездим. Анан ушу ойдон ушакта калып каламбы, эмне болот деп мындай тагдырыңыз мындай башынан баштап кайсы жерден катачылык кетирдим деп ойлондуңузбу? Эмне болду деп? Жана көркөм фильм тарткан режиссерлор баарын билет экен да. Өлүп тирилген адамдар сезими кандай болот? Ушундай кырсыкка кабылган адамдардын сезими кандай болот? Примерно так ошондой эле болот экен. Кайра эле мындай чайналып калган пленкадай болуп эле окуялар кайталана берет. Кайсыл жерин кандай кылышым керек эле, эмне кылышым керек эле депчи. Менде 2 жолу ушундай учур болду. 2006-жылы Варшавада матрешкадан героин чыгып, менин багажымдагы матрешкадан героин чыгып, поляктар менен түрмөсүнө камаган. Ошондо мен элимне дейт. Биринчиге элимне дейт. Туугандарым, апам, мисалы, туугандарым, достор эмне элдин бетин кантип карайт деп ойлогом. Ошондой кызым бир балдарым кичинекей эле анда. Ал эми 2010-жылы дагы бакитер кармап мамлекеттик төңкөрүшкө даярдык деген айып коюп камайбыз дегенде мен 15 жыл экенин билет элем минимум.
Ошол кезде кичинекей кызым Айсара 2-ге чыгып калган. Элестеттим. 17-ге 20-га чыкканда аман болсом чыгат экем да деп. Ошону ойлогондо абдан мындай сөз менен айта албайм, ошону ойлогондо бир абдан да жагымсыз, чыдамсыз бир абалда болосуң да. Кантип ушундай кырдаалды кантип 10 жыл чыдайм. Менден эч нерсе көз каранды эмес, эч нерсе кыла албайм. Жөн эле ушундай тар гробтой да, табыттай болгон жерде мынтип олтура беремби? Мына бөдөнөнү куштарды камап коет капаска, ошондой эле жерде олтуруп өмүр өтүп кетеби депчи. Анан дагы бир ар ким ар кандай сезим болсо керек, бирок айта турганым дагы бир каттуу ойлондурган нерсе эми колуңдан келип туугандарыңа, башка адамдарга жардамың тийип турат, анан бирок камалганда эң жакындарды ойлойт. Могу балам эме эмне кылат? Аялым бол, иш баштап койду, ал эмне кылат? Апамдар, башка жакын туугандар мындай жардам тиет, эми ким жардам берет деп туугандар жөнүндө жасалбай калган иштер, баштабай калган иштер, бүтпөй калган иштериң жөнүндө мындай ойлонуп кетесиң да. Именно конкреттүү адамдарга мындай жакшылык жасай турган иштердичи. Эми менен башкаларга эч ким жардам бере албайт. Эгерде баары жай-жайында болсо, баарын жасап бүтүп үлгүргөн болсо, мен оюмча тиги анчалык күчтүү переживать этпейсиң. Көп айтат го. Көзүң сорып атса, көз айнеңиз кийериңиз, агай, уруксат берем камерада. Элдерге уруксат берип атам, агам. Рахмат. Көз ооруп атат, ошон үчүн менден жазганып, сыйлабастык болуп калат деп атат. Рахмат агам ушинтип ойлонуп калганыңызга. Анан мындай ошол жакта отурганда эми убактың көп да, көп нерсени ойлоносуң, ичиңен жүүрүйсүң, антинтесиң. Бир ушунчалык ошол жактан чыкканда Өмүрбек Чиркешевич ал өзгөрүп чыктыбы? Кандайдыр бир башка сапатка мүнөзгө ээ болуп балким. Мындай салыштырат элем. Профессор Дауэллдын башы деген бир фантастикалык фильм бар. Адамдын башын кесип, жайгаштырып койгон жасалма системага. Баш эле бар да. Ойлонот, көрөт, бирок колун кыймылдата албайт, бир нерсени жылдыра албайт, басып барып жасай албайт. Эми ошол профессор Дауэлл сүйлөйт, бирок ошонун сүйлөгөнүн оозун жаап же кранын өчүрүп койсоң сүйлөй албайт. Көрөт, баарын билип турасың, бирөөгө бир нерсе деп айта албайсың. Кеңешиңди айта албайсың, бир нерсени сурай албайсың. Бирөөгө жардам берип жасай албайсың, бара албайсың. Эң азап ушул экен да, ошон үчүн адамзат жана түрмөнү ойлоп тапса керек. Изоляция деп. Изоляция. Так ошондой сезимдер болот. Анан бирок адам деген ит жандуу нерсе болот экен, баарына көнүп кетет. Ал жерден дагы адамдар бар. Ал жердин да проблемасы бар. Өзүнүн мыйзамы бар. Анан адам ал турмушка да көнүп кетет. Андан жамандаган кырдаалдар дүйнөдө бар да. Башка түшсө байтал жорго дейт турбайбы? Ооба, бекеринен ошентип айтылган эмес экен. Мындай адам дегенчи көбүнчөсүн акылды эле угуп тыңшап, акыл жөндөйт экен дагы, анан сезиминин үнүн бастырып коет экен да. А сиз көбүнчө кайсынысын угасыз? Мен акылга эмес, интуицияга жетеленет экен. Ички добушум эмне деп айтса, ошондой сөзсүз жасашым керек да. Ошону сөзсүз айтышым керек. Айтпай же жасабай койсом, мындай болбойт да.
Мен ушул мүнөзүмдүн өзгөчөлүгү менин ийгилигимдин да себеби, менин пораженияларымдын дагы себеби. Адамдын бир сапаты абсолюттук жакшы, абсолюттук жаман болбойт. Бир сапатыңыз белгилүү бир кырдаалда, белгилүү жерге чейин ал оң сапат болот. Анан ошого жеткенден кийин, ары өткөндөн кийин ал терс ойной баштайт. Ал жакта башка сапаттар. Эгер башка сапаттарыңыз жаныңызда турган болсо, ошолар иштеп кетип, эрки сапат басаңдаш керек да. Жана Толубай сынчы жөнүндө жомок бар да, туурабы? Ат универсалдуу болбойт. Бирөөгө жакшы чуркайт, бирөө күнгө жакшы чуркайт, бирөө таштак жерде, бирөө түз жерде жакшы чуркайт дегендей, төгөрөгө төп келген адам болбойт, заманына, кырдаалына жараша аны ийгилик коштойт. Саясаттын мындай тепкисин көрүп атасыз, ачуусун көрүп атасыз, анан ойлонгон эмес белеңер, эмне кереги мага депчи, жаным тынч жыргап эле үй бүлөмдө, балдарым жанында жүрө бербейм деп бир кетип калгыңыз келген учур болбойбу? Кайра эле саясат дей бересизби? Тажаган жоксузбу? Адамдар турмуштан тажаган убактар болот. Бардык адамдардын элечи. Бирок эртеси кайра турмуш башталат. Эртең менен шымаданып кайра күрөш. Кайра эле күрөшкө барат. Жакпаса да жумушуна барат. Анткени жашоонун башка формасы жок. Мен 30 жылдан бери оппозицияда жүрдүм. Бир нече жолу кармалдым, камалдым. Куугунтуктун түрдүү формаларына душар болдум. Анан сиздей кыздар, энелер, аксакалдар да аяшат. Ушинтип кыйналбай эле, жөн эле жүрө бербейсизби депчи. Анан мен аларга ар дайым жооп берем. Москвага эч таанышың жок туруп, чөнтөгүңдө тыйының жок туруп барып, бизнес жасаган, курулушта иштеген, короо шупурган, милициядан качып, бандиттен качып, кор болгон турмуш деле меникинен ортата. Менден башка дагы ая турган адамдар көп. Эгер ошоларды көрүп туруп, анан ошоларды эстеп турсаң, сенин турмуштун оор көрүнбөй калат да. Анткени мен билем, татаал тагдырлар, мындан да татаал тагдырлар бар. Сиз эл эмне дейт деп атпайсызбы? Анан ушунчалык аракет кылып, жасап, балким дилиңизди салып, ушинткенде анан эл ар кандай болот да. Сизди жактырганы бар, жактырбаганы бар, анан тескери сүйлөп, сизди мындай жаман нерселерди айтып, акарат келтирип, ушинткенде мындай ичиңиз тыз дейби? Мен эмнеге, эмне үчүн мынтип аракет кыла алатам, дагалат кыла алатам дейсизби? Абдан жакшы суроо. Эми дуулдап эл агып колдоп турган замандар болгон. Бул 95-чи, 2000-чи, 2006, 2010го чейин. Баары колдоп, агып турган. Жок жерден жала жаап, баары каралап турган убакыттагы болгон. Бул 10-жылдардан бүгүнкү күнгө чейин. Жок нерсеге эле айтпай беришет. Анан кээде айтасың, кейип кетесиң да. Бирок менде бир эреже бар да. Элге кейибеш керек. Эл калыс, эл тараза дейбиз. Бирок элдин ойлонуу инерциясы бар. Ал бир күндө эле мындай кайра келбейт. Ош аркы жакка алып урунуп, анан кайра артка кайрылып келет да. Элдин пейили, элдин пикири дагы жана жылан алдыга жылгандай, оңго солго мындай жылып турат. Ошондуктан мен өзүмдүн ким экенимди билем. Туура ой жүгүтүп атканымды билем. Ишенем. Кээде мен айтып атканым көпчүлүктүн пикирине карама каршы келсе дагы ал сөзүнөн кайтпайм. Эл кайра артка келерин, эл кайра артка эмес, эл кайра
мурунку позицияга келерине ишенем. Сиз жана элчилик сунушталгандачы сиздин мүнөзүңүздөн билебиз да мына өжөрөсүз жолуңардан кайтпаган адам экениңизди. Ооба тил жакта ооба бул элчиликти кабыл албайт болуш керек деген ой болгондо деле ар жакта бир үмүт болот да. Балким кабыл алып анан кетип калат дегенчи. Бирок эгер кабыл алып кетип калсаңар деле, мисалы үчүн мен айыптамак эмесмин, туура түшүнмөкмүн да. Ушунчанын баарын көрдү, чарчады, ырас эле болот, өзүнүн жанын карасын, үй бүлөсү менен чогуусун деген ой болмок менде. Ал окуяны майда чүйдөсүнө токтолгум келбейт. Анткени бул тараптардын сыры, менин эле сырым эмес. Бир нече тараптын сыры. Аларды айтып койсом, башкалардын сырын ачкан болом. Алар эле эмес, менен эч ким кийин ишенип сүйлөшпөй калат. Кайсыл бир убакыт өтөт, ал өзүнүн актуалдыгын жоготот. Анда мен эмне ойлоп, эмне сезип, кантип толгонгондугум жөнүндө айтсам болот. Өмүрү кичкеш жана ар бир адам өз убагы келгенде кетиш керек деп айттыңыз го. Сиздин убаңыз качан келет? Же келдиби, же кетип баратабы? Кандай сезип атасыз? Бир мындай сөз бар. Кудай боло турган нерсеге жетиш үчүн мага күч кубат бер. Болбой турган нерсени моюн сунганга сабыр, кайрат бер. Ал эми ошол биринчиси менен экинчисин айырмалаганга акылмандык, акыл бер депчи. Адамдар ошону так аныктай албайт. Катан ушул жерден кетиришет. Мен жана айткандай, эгер менин ордумду алмаштырып, биз көтөргөн желекти көтөрүп, биз күрөшүп жүргөн балыктар үчүн жанын бергенге даяр жаңы лидерлер биздин ордубузду басып калган болсо, мен жан дилим менен эс алып кетмекмин. Бүгүнкү мен шайлоого аттанып атканым, ошондой жаш лидерлер пайда болгону, бирок даяр эмес экендиги. Аларга жетелеп жүрүп, жанында жүрүп, билгениңди үйрөтүп, колуңан келген иштерди көргөзүп кетиш мен устаттык, граждандык милдетим деп эсептейм. Бүгүн Атамекен партиясынын командасында арың өз тармагында профессионал, өзүнүн көз караштары бар. Алар тутунган баалуулуктар, принциптер үчүн күрөшүп, эч нерседен кайра тартпаган жигиттер, кыздар бар. Мен аларга устат, мугалим катары чыгып жатканыма сыймыктанам. Сизге бир ат конуп калды да, Теке деген. Буга мындай арданбайсызбы? Чоң атамдын аты Текебай. Атамдын аты Чиркеш. Өзүмдүн атым Өмүрбек. Арабча эмес, европалыкча эмес. Накта кыргызча. Кыргыздын каада салтын, нарк насилин рамкасындагы аттар. Кыргыздар илгери атты жөн эле бере беришкен эмес. Маани менен бир тилек коюп берген. Ал аттар үй бүлөнүн тилегин гана эмес, алардын коомдогу ордун, статусун дагы чагылдырган. Мен 58-жылдын 22 декабрында төрөлдүм. Менин алдында 3 бала токтобой өтүп кеткен экен. Ал кезде балдардын өлүмү абдан көп болгон. Анан мен аман калсын деп, тирүү болсун деп атымды Өмүрбек
Өмүрлүү болсын. Өмүрлүү болсын деп. Менин атымды ушул айылда иштеген Маруся деген орус медсестра кыз койгон экен. Ал да кыргыздын салттарын билип калганга. Чын эле ошол мен курактуу ошол жылдары Жаныбек, жаны узак, өмүрзак. Токтосун, Турсунбек, Тургунбек дегенге окшогон аттар абдан көп болгон. Ушунун баары жана өмүрү бек болсун, өлбөсүн, узарсын деген, Узакбек деген аттар көп болгон. Мен атамдын чоң атам аттары дагы ошол кездеги ушул кырдаалга жараша мындай берилген болуш керек. Чиркеш дегендин өзү атам жалгыз эркек болгон. Артынан улай келсин, ала келсин деген мындай мааниде койгон. Ошол атамдын убагын, атам төрөлгөн убактагы проблема мына мен төрөлгөн дагы мындай кайталанганда мен эми кыргыздарда Алтынбек, Арстанбек деген аттар дагы бар. Балтабай, Тешебай деген, Кочкорбай, Текебай деген дагы аттар бар да. Эми бул нормалдуу көрүнүш болгон. Мен биздин маданиятыбызда, каада салтыбыздан уялбайм. Мен кыргыз экениме уялбайм. Мен ата бабаларым ошол салтты кармангандыгына дагы уялбайм. Анан кантип Текебай деп мени кемсинткиси келгендер бул кыргыз элин кемсинткиси келгендер. Анын маданиятын, анын салт саналарын көзгөрүнө тейлөгөнгө аракет кылгандар. Мен аларды түшүнбөйм. Мен сыймыктанам. Ачуум келген убагы дагы болгон. Ачуум келгенде аялым айттым, айгүл, мен фамилиямды өзгөртөм. Өмүрбек Теке деп. Анан башында каршы болгон, кийин көндү. Балдарга да жакты. Кыска. Анан эң негизгиси биз ата бабабыздан, мындай салттарыбыздан уялбайбыз. Тескерисинче демонстрациялап, мындай ачык дүнүйөгө мындай жарыялай ала турган адамдарданбыз деп мындай сыймыктанышты да. Анан бирок менен политтехнологдор менен башкалар менен кеңешсем, эми сиз калыптанып калган саясатчысыз, образыңыз калыптанган. Фамилияны артисттер алмаштырса, шоу бизнесинин өкүлдөрү алмаштырса жага, сиз алмаштырбай эле коюңуз дегенин улам гана алмаштырбадым. Эгерде мен 30 жашта болгондо фамилиямды өзгөртмөкмүн. Өмүрбек Теке. Звучит. Анан ага ушул койгон атка жараша элечи, мүнөзүңүз деле ушундай өжөр да. Көктүгүңүз бар, эчимге мындай айтканыңыздан кайтпаганыңыз бар. Анан бул нерсе балалыгыңыздан бери келаткан мүнөзбү? Тоскоолдук жаратпайбы тагдырыңызга? Мен бир кызык нерсе байкадым. Өзүм педагогмун, 10 жылдан ашык мектепте иштедим. Кайсы Анан физика сабагынан мугалим болдум. Анан айгүл уруша берет мени. Балдарды тарбиялабайсың. Анан элдин балдарындай эмес, жалко деп эле уруша берет да. Анан мен урушпайм, айтпайм. Анткени кыргыздын педагогикасы таптакыр башкача болгон. Аталар балдарды сөз менен урушкан эмес. Айтса да айда жылда бир сөз айткан. Ашмалтай болуп калат дейшүү да илгери. Ооба. Аялдар апалары урушат эле да. Ошон үчүн жана сиз айткандай апаныкы ок, атаныкы ок. Ок сөз дегенде ошондон да. Анын үстүнө мен педагогмун, бир формуланы билем. Баланы сөз менен тарбиялабай эле койбой. Анткени баары бир сага окшош болот дейт. Эмнени көрсө уядан, учканда ошондон алат дегендей, балдарың мына сени тартат. Аларды тарбиялагың келсе сөз менен эмес, урушуп эмес, өзүң үлгүңдө, өзүңдүн жүрүм турумуң менен тарбиялашың керек. Эми кандай бала болсо да, ал биздин үлгүбүз, биздин копиябыз, ксерек копия дегендей. Анан эми алар кандай болсо ошондой кабыл алышыбыз керек. Бирок менин балдарым азамат.
Ошондо сиздин мүнөзүңүз тиги тукумулап келатат да? Адамдын тагдыры анын мүнөзү аныктайт. Чын эле ошондой экен. Мен атым өмүрбек болуп, бир аз эрке чоңойгом. Эрке бала болуп. Анан менден кийин экиним төрөлүп, алар да аман калып, мен таптакыр эле ак жолдо экен деп төргө чыгарып койгон. Мен өз абалымдан мындай өтө эле пайдалангам да, эч тартынбай эле эрке болуп жүргөм. Анан ошондон го чамасы жанагы өз оюңду бербей, улуу кичүү дебей, президентче тиги башка дебей, прокурор дебей, өз оюңду ачык айткан, тайманбаган. Биринчиден ошол үйдөгү шарттан алам, экинчиден атамда дагы ушундай мүнөз бар эле. Анан ошол мүнөз абдан көп мага тоскоолдуктарды жаратты, зыян алып келди. Ийгилик жеткиң келсе адамдар менен тил табыша билишиң керек. Адамдардын көңүлүндө эмне бар экенин таап, ошону аткара билишиң керек. Адамдарга керек болушуң керек. Адамдар эч ким начальник болгон бирөөнү каалабайт. Мугалим болуп акыл үйрөткөндү каалабайт. Адамдын баары көңүлүндөгүн айттырбай таап, аткарып, мындай кошомат болбосо да кызмат кылып турган досту, жолдошту каалайт да. Ошон үчүн ошондой тапкан адамдар тиги бизнесте дагы, саясатта да ийгиликтерге жетишет. Ал эми мага окшогон, сизге окшогон мүнөзү бар адамдар белгилүү бир этапта ийгиликке жетишет. Андан ары ошондой характер керек бар жерлер бар да. Коллективде да мактап туруп, сен гана айта аласың, ушуну сен чыгып деп айтышат, өзлөрү унчукпай калып калат. Ал күнү сен аплодисменттерди аласың, ал күнү азамат экен деп мактайт. Эртеси начальниктер кызмат бөлүштүргөндө, ардак грамота бөлүштүргөндө баягы унчукпай отургандар алышат. Сиз мындай калып каласыз. Ошон үчүн мүнөз тагдырды аныктайт. Мүнөз кээ бир убактарда оң фактор болот, ийгиликке жаратат. Кандайдыр бир этапка жеткенде ар жагында сиз мындай тоскоолдукту жаратат. Ошон үчүн мен көп эле ийгиликтерге жетишип, баары эле айтат, 5-жылы президент болуп алсаң болмок, 10-жылы президент болуп алсаң болмок, өзүң мындай отказ берип, башка бирөөлөргө орун бошотуп берип койдуң дейт. Андай эмес. Эгер мүмкүндүк болуп турганда мен ачык эле айтам, эч кимге бошотуп бермек эмесмин. Өзүм эле барып, ээлеп отуруп, айтып жүргөн идеяларды мындай турмушка ашырмак. Жок, ошол маалга чейин менин мүнөзүм, ташты сүзүп талкалаган мүнөзүм айлана чөйрөмдөгүлөргө, жанында жүргөндөргө керек болду. Жеткенден кийин андай мүнөз, андай характер адам аларга керек болгон жок. Бардыгы ушундай кеңешилип, анан компромисстик адамга мындай токтолот да. Компромисс же жылдызы жанып турган адамга токтолот. Жылдызы жанып турган дегенде эл кээде ушул бир идеяны, бир адамды пир тутуп, ошол эле деп калышат да. Мания пайда болот. Ал мас абалдай эле болот. Түшүндүрүксүз. Түшүндүрүү мүмкүн эмес. Мастай болуп эле ушул бир адамды же бир идеяны жактырып калышат. Но белгилүү убакыт өткөндөн кийин адамдар өзүнө келишет, мастыгы тарайт. Анан айлана чөйрөгө сол көз менен карашат. Сол көз менен карап калышат. Мектеп кезиңизден кандай ушундай мүнөзүңүз деле тоскоолдук болчу беле? Студенттик, мектептик кезде ал деле ушуну чыга берчү беле? Мектепте эле мен мугалимдер үчүн ыңгайсыз окуучу болчумун. Жогорку окуу жайында дагы ыңгайсыз студент болчумун. Мектепте иштеп жүргөндө да жетекчиликке ыңгайсыз жаш мугалим болчумун. Депутат болгондо да мамлекет жетекчилеринен ыңгайсыз депутат болгон. Көрдүңүзбү? Кандайдыр бир ролду мен мыкты аткарганым менен кайсыл бир жерге келгенде бул сапат тоскоолдук жаратат. Бирок
Коомдо күрөшө турган проблемалар көп. Коомдо жеңип өтө турган тоскоолдуктар көп. Бизде мүнөздөгү адамдар өз постунда, өз ордунда болсо коомго мындай пайда алып келет. Биз 3-4 класста баарыбыз алдыбызга мындай көкүл коет элек. Анан ал заманда рахмат. Бит деген ушундай чоң. Көйгөйлөр бар болчу. Көйгөйлөр. Анан балдарды күнүгө текшерип, чачынан, же майкасынан бит чыгып калса, райондон санэпидемстанция келет эле, бүт орустар иштейт эле. Келип, үйүнө келип, бүт төшөктөрүн дезинфекциялайт эле. Анан айыл сөз чыгып эле дүң түшүп жатып калат эле. Баланчанын баласынан бит чыгып, мына үйүн келип түтөтүп баарын састып атышат депчи. Анан бит чыгып калат деп абдан коркот элек да. Анан ушул чачты бит жашай турган жерде агайлар чачты мугалимдер алдыртат эле. 11 эркек бала бар элек, анан мен сүйлөшүп албайбыз деп каршы чыгабыз деп бир жума албай жүрдүк. Загелар уюштуруп. Анан мугалимдер антип айтат, минтип айтат, албайбыз. Анан бир күнү мугалим келди да, кайчы алып келиптир да, анан баарыбызды чыгарып алдыбызды шундай кайчы баш кылып салды. Ала кылып могул жерде кесип салды. Анан эртеси балдар баары чачтарын алдырып келиптир. Анан мен алдырбай келдим. 3 ай ошол чачым 2 башка болуп бөлүнүп, 3 айдан кийин анан ортосу толду да. Анан мугалимдер чочуп калды го, характери чатак депчи. Анан ошондон кийин мага мындай тишпей калганда мен муну айтканым тиги адамдын мүнөзү төрөлгөндөй эле болот окшойт. Ага бирөө үйрөтпөйт, бирөө тарбиялабайт. Ала баш болуп жүрүш кыйын да. Мектепте линейкага чыкканда да кыздар, балдар турат. Мен алдыда турам, чачым кесилип турат. Но протест кылыш үчүн бир адамдын бир өзөгүндө бир эме болуш керек го деп ойлойм да. Ошондой окуялар көп болгон. Бул байке бир аз көкпөттүк, көжөрдүк, албетте эркекке мындай жарашкан мүнөз деңизчи, бирок бул теке-берекке өтпөйбү? Ошонун ортосу кандай? Ушул ортосун ар кырдаалга жараша, ар инсандын өздүгүнө жараша, кырдаалга жараша бул да өзгөрүп турат да, коом талап кылган чекчи. Өжөрлүк жакшы сапат, бирок ал бетпактык өтпөш керек. Бетпактык деген билип туруп эле туура эмес экенин билсең деле көгөрүп эле мындай өзүңдүкүн бербесең бул бетпактык. Билип туруп адамдар түшүнбөй же жаңылышып атканын сезип өзүңдүкүндө турсаң бул өжөрлүк. Кыйынчылыктан качпасаң бул өжөрлүк. Элдердин сөзүнөн коркпосоң бул өжөрлүк. Бирок өзүң билсең, ынансаң, ошого мындай кийин жетсең. Сиз айткандай чек арадан ашып кетсеңиз, албетте ал өзүнүн карама каршы сапатка ээ болот, ал көкпөттүк болуп калат. Үйдө жеңем менен кантип тил табышасыңар мындай мүнөз менен? Мен үйдө башкамын. Үйдө башкасызбы? Үйдө башкамын. Битти көргүм келет. Кандайсыз? Мен үйдө башкамын. Биз жаңы үйлөнгөндө Айгүл боюнда бар эле, анан спецполиклиникага барса бар эле мени мындай айыкпас орусу бар адамдай аяп эле карай беришет эле дейт да. Мени эмнеге мынтип карайт деп ойлойт элем дейт. Анан бир күнү бир медсестра айтат дейт. Текебаев менен кантип жашап жүрөсүз? Боор ораттыр да. Боор орат, сизге кыйын эле болсо керек. Эмне десе ушу ыраазы болгонун көрбөйбүз, ачууланып эле зекип турат. Анан сизди кантип жашайт экен деп теге боор оратканыбыз дейт экен. Анан Айгүл айттым, ал үйдө таптайкыр башка дейт. Мен үйдө таптайкыр башкамын. Бирок ачуум чук болойм, аны бүт Кыргызстан билет. Бат жазыласызбы бирок? Бат жазылам. Айтып коюп, бирөөнү капа кылып коюп өкүнөм. Кээде министрлерди сындап коюп дагы анан үйгө келип айтам да, анда балдары бар, бой жетип калган кыздары бар. Апасы болсо эрек айылда телевизордон көрүп турат.
ошону катуу айтып койгон жокмунбу деп кейип калам. Эми бирок сөз убагында айтпасаң атасы өлөт деп, анан жанагындай элдин тагдыры чечип атса, анан бир адамдын тиги көңүлү деп аларды айтпай койсоң дагы болбойт. Эми бул иштин эрежеси ушундай экен, эми ал жерде болгондой айтыш керек. Бирок мен жанагынтип ойлонуп өкүнгөнүм болот. Анан мен атын айтпайын. Бир министрди абдан катуу сындадым. Орунду болду. Президент да мойнуна алды. Фракциялар да мойнуна алды. Капышыны мурун билбей калган экенби эстеп. Мурун билсек мындай министр кылбайт элек деп. Анан бир күнү Ала Тоо кинотеатрынын алдында балдарым менен өтүп кетип атсам, бир жигит саламдашып калды, байке кандай иштеп. Футболкачан экен, тааныбайптым. Анан эле мен баягы сиз сындаган министрмин деди. Анан велосипед менен бир кыз келип түшө калып, мен менен тууганын көргөндөй саламдашты. Анан дагы бир баласы келип кичинекей саламдашты. Мен балдарым деп тааныштырды да. Анан мен абдан жаман болуп кеттим. Абдан жаман болуп кеттим. Ал балдарымдай кубанып келип, байкесин көргөндөй, тууганын көргөндөй менен мындай саламдашып атат да. Анан мен ойлодум, менин балдарым мени бирөө ушинтип сындаса, анан менин балдарым ошону көрсө, анан ушул балдардай болуп келип саламдашат беле, жадырап, жайнап келип саламдашып атат да. Анан айттым, болду, мындан кийин сени сындабайын деп. Чын эле андан кийин мен сындабадым. Ал кийин да 2 жолу министр болду. Мен сындаганды мындай токтоттум. Мына ошондой эм адамдын күчтүү деген жери да бар, слабый деген жери да бар да. Мен икрамды сындап калдым. Атамбаев бийликтин баарын икрамга берип койду. Конституцияда икрам деген институт, орган жок. Бул каяктан чыга калып эле Кыргызстанды башкарып калат. Анан бир күнү Канат Исаевдин кабинетинде кирип барсам эле икрам отурган экен. Мен киргенде эле мындай тура калды. Тура калып, келиңиз ака, келиңиз. Анан саламдашып. Анан ал мага унчукпай ар дайым чучулап турчу эле. Анан ошол кайраттанып, анан мага сөз айтып турган кезде да, Өмүрбай ака дейт, сиз мени эле сыйлап калдыңыз. Мен сиздин уровеніңиз эмесмин, калибрди мындай чоңоро калбайсызбы деп сөзгө жыкты да. Болду, сөзгө жыктың, экинчи сага икрам тийбейм деп. Мындай икрамга ошондон кийин мындай тишпей калды. Эми муну көп адамдар айтышы мүмкүн, булар ушинтип сүйлөшүп эле мындай кааласа сындап, каалабаса сындабай коет экен деп да. Бирок адамгерчилик, сөзгө жыгылгандык мындай деген сапаттар дагы бар да. Саясатчы деле бул адам. Тынбай эле сындап туруш үчүн нелюдимый болушуң керек. Эч ким менен сүйлөшпөй, жумуштан чыгып үйгө кетип, анан үйдөн келип турсаң баарын мындай сындай бересиң. Мен принцибинде ошого жакыныраак адаммын да. Кокусунан эми жолугуп калсак, анан албетте мындай адамдык кээ бир сапаттарын койгонот. Сиз темир тордун артында отурганда кызыңыздын келип сиз менен учурашканы интернет булактарында, кесип беттеринде укмуш сөз айдыңы болду. Ошо сизге келип аталап турганда, темир артында сиз турганда жүрөгүңүз мындай титиредиби? Илаңыз келдиби? Неге көз жашыңызды көрсөтө албайсыз? Ошону сурагым келип атат. Биринчи сотко адвокат аркылуу аялым жолукканда бесинде катуу даярданды. Мен кайсыл сезимдерди, кайсыл сөздөрдү айтканда жашып кетеримди билем. Өзүмдүн сүйлөгөн сөздөрүмдөн алардын баарын алып салып, стандарттык, мындай формалдык гана сөздөрдү калтырып сүйлөйүн деп чечтим. Анан Айгүлгө айттым, Айсара кичинекей кызымды алып келбе. Ал ыйлап жиберсе мен жашып кетишим мүмкүн. Анан тиги тордун артында туруп, өзүңдөн жаш кылып турса, анын эмне үчүн антип турганын эч ким иликтеп сен жан дүйнөңө кирбейт. Манайке тор артында туруп ыйлап турган учуру деп көргөзсө,
биздин алсыздыгыбызды көргөзөт, бул мындай Табалашат. табалашат, ор болгонуңду көргөзөт деп ушу кызымды алып келбей дедим да. Ал мени жакшы көрөт эле, 1-2 класста. Ыйлап жибериши мүмкүн деп анан Айгүл аны бир жума психологиялык жактан даярдадым дейт. Барба, барсаң солдаттар сени чыгарып жиберет деп анан даярданып келип, ал келип мисирейип, ыйлабай турду, бирок туруп өжөлөнүп, автомат кармаган солдаттардын жинжирин үзүп өтүп мага келип учурашып кайра кетти. Бир жаш барып тамагыма толуп сезимдер. Муунуп турдуңуз болгон. Анан артка кайра кетти. Мындай Кудай дедим да, жакшы болду, жашып кетсем кандай болот эле депчи. Анан мен оюмча бардык эле катаал деген адамдар сентименталдуу болсо керек, алар аны жашырат. Жана сиз айткандай 9 кат чапан кийип өзүнүн маңызын көргөзбөй, өз түзүп алган образга, коомдун алдында түзүп алган образга татыктуу болуп, ошонусун бузбай турайын деп аракет кылышат. Чындыгында мен көп саясатчыларды билем. Мына ушинтип сүйлөшсөңүз алар жумшак десең жумшак, майын десең майын. Жакшынакай адамдар. Бул тарбиядан дагы го деп ойлойм да, биздин кыргыздар деген эркек деген мындай болуш керек, эркек деген тигиндей болуш керек, эркек деген катуу болуш керек деп эле эмоциясын чыгарганга уруксат бербей каттырып коюшканда, анан мындай койчу эркек деген ушундай болмок беле деп мен деле Facebook'тан көп эркектер тилдейт да, жөнтүрчү уулуңду мындай кыздай кылып тарбиялабай, минтип тарбиялабайсың дейт да. Бирок мен айтат элем, ал сезимдерди билдирүүдө мындай кемип калбайсыңар деп ойлойм да. Мисалы үчүн Чүркешевич жантан бери сүйлөшүп жүрөбүз го. Сизди канчалык тааныган сайын мен ошончолук мындай жакшы көрүп, жакындап, жакшы адам экен деп мындай бир аз ийилип баратам да. Мен ойлойм да, сиз эгерде ушундай жан дүйнөңүздү, сезимталдыгыңызды, боорукерлигиңизди көрсөтсөңүз, кантип эл сизди жерисин, кантип сизди жаман көрсүн? Эми биз эски тарбия алган адамдарбыз. Тарбияны бузуу мүмкүн эмес бекен? Бузсаң жана окшошпой калат да, бул башка адам болуп калат. Биз ушундай жаралдык, тарбияландык, ушундай болуп өтөбүз. Балким бизди көрүп, биздин балдарыбыз дагы мына ошондой болот. Ашыкча эле эзиле берген, төгүлө берген. Мен оюмча эркекке мындай жарашпайт дейсизби? Жарашпайт деп ойлойм. Мына акыркы Айгүл айтат, аялым, сен акыркы кезде мындай өзгөрдүң, оңолдуң деп айтат. Кандай мен мурун эле ушундай болдум десем, сен мурун сүйөм деген сөз айтпайт элең, сурап алат элең дейт да. Азыр мына айтып калды дейт да. Эми азыр балким болот карагандачы. Анан эми жаш кезде биз жана образга кирип алып кирип алып тиги ата бабаларыбыз калтырган образга кирип алып, эркек деген тиги катаал болуш керек, сүрдүү болуш керек. Жанагынтип эзилип, күйдүм деп тиги аялдарга тиешелүү мындай сөздөрдү айта бербеш керек деп тарбиялаганбыз. Эми азыр бүгүн кинолордон карасаң, жаным деп башташат, сүйөм деп башташат. Ошентип бүтүрүшөт дагы, сөздүн мындай маанисин деле кетирип коет. Сөздү ченеп айтып, ушундай сезимдүү сөздөрдү ченеп айтып, вот анан 60-тан 70-тен өткөндө күнүгө айтсаң деле боло берет. Анткени андан ары тажатканга убакыт дагы жок. Аз калганда. Сөздүн баркы кетет. Катаалдыкты мен ойлойм да душмандарга карата колдонуш керек. Бирок жакындарыңа карата сезимталдыкты колдонуш керек. Жакын адамдарыңа. Аны сөз менен эмес. Иш мененби? Сөз менен эмес. Кыймыл аракеттер менен, иш менен. Бир
Түркмөнде bir film бар ғой, Унчукпаган келин деген. Кайнатасы экөө bir чөлдө жашап жүрөт. Алып келип койгон тиги пияла менен сулган тиги кажасаң камкордугуң менен сөз менен эмес, ошолордон мен оюмча сезим көрүнүп туруш керек. Илгери кыргыздар ушуну көп колдонгон да. Сөз менен эмес, каймана айтып, түз айтпай, кээде бирөөлөр аркылуу айтып, түз айтсам капа болуп калабы депчи. Анан ушул комуздун күчү менен угузуп, анан эң эзи иш менен жасаган камкордугу менен, берген белектери менен алар деп көп кыйынчылыктарга барып жасаган иштери менен далилдешкен. Бу балдарды тарбиялоодочу сиз кандай атасыз? Мен 10 жылдан ашык мектепте иштегем, bir 40 бала окуган классты bir эртеден кечке окутат элем. 6-7 класска кирип. Нервим да жетет эле, энергиям да жетет эле. Алардын ар бирине көңүл бурат элем. Өзүм балдарымды 10 мүнөттөн ашык окута албайм. Эгер 10 мүнөттө жакшы түшүнбөсө, башың иштебейт деп столду бир чабам да. Кантип ушундай болуп калдың депчи. Мен дейден кантип төрөлдү деп. Анан өзүң балаңа жумушта жасаган мамилени, мисалы, өзүң балаңа да жасашың кыйын экен да. Мен ушундай, мен үчүн. Анан акыры жанагы ыңгайсыз формуланы таптым, айгөл. Мынайке, ушундай эреже бар экен. Балдарды сөз менен тарбиялаштын кереги жок экен. Айтат да, сөз менен тарбиялаба. Баары балдарың сага окшош болот депчи. Анан сөз менен балдарды башкача кылып койсоң кылып коет элең да. Сен кандай болсоң так ошондой болот. Апасына кандай мамиле кылсаң, алар өзүнүн аялына ошондой мамиле кылат. Канчалык жалкоолонуп кеч турсаң, алар сендей болот. Башкача болуп калышы мүмкүн эмес. Канчалык өжөрлөнүп иштесең, алар ошентип иштейт. Мына албетте мен балдарым мүнөзү мага окшош болуп калышын каалабайт элем. Но Кудай берген мүнөз, Кудай берген тагдыр. Текебаев романтикпи? Мен романтикмин. Бирок аны ачык айткандан тартынам. Тартынбаңыз мага жагып атат. Сизге карата жумшарып атабыз, айтып бериңизчи. Мен эмесем, кыргыздын эркектеринин көбү эле ошондой болуш керек. Алар жана ичкенде ачылат эмеспи? Кинолордо деле көрөсүң, карак ичип алышып, жашышып, армандарын айтып отурган канча эркек мындай көрөсүз. Мен оюмча баары эле ошондой. Сыртка жанагындай жумушка чыкчу маскасын, формасын кийип чыгышат. Үйдө башка. Анан ичинде эмне экенин эч кимге айтпайт. Доосуна да айтпайт, аялына да айтпайт. Анткени айтсаң, сен абалыңды, аргасыз абалыңды алар бир күнү сага каршы колдонот деп коркушат. Каршы колдонбосо дагы сага ошондой алсыз, колунан эч нерсе келбейт, жүдөмүш деп. Ошондон улам ушундай баа берип, ушундай мамиле кылып калат деп коркушат. Адамдар эч кимге ишенбейт. Жок, сиз романтикадан айланып өтүп кетип атпайсызбы, секирип атпайсызбы? Ошону айтыңызчы, дагы кандай романтикалык нерселер жасайсыз да? Азыр менде бош убакыт көп болуп калды. Бош убакытты бир нерсе пайдалуу бир нерсе менен толтуруш керек. Аны көңүлгө жаккан иш үчүн хобби деп коет. Анан мен өзүмө мындай хобби тандадым. Мен жаш кезде айылдын тоокторун үркүтүп мотоцикл айдап жүрчү элем да. Анан тоо мотоциклын, горный мотоцикл тебейин деп ошол федерацияга барып жазылдым. Тоолорго тотекеде секирип чыгып кеткен мотоциклдер бар экен. Шайлоо бүтсө, ошону менен алектенейин деп турам. Айгөл ага каршы. Чыгыласын,
сынасын, bir нәрсе болосын деп коркуп атат да. Башка эле бир хобби тапты. Жок, мен ошону жасайм, мотоцикл алып бересиң деп атам. Алып бересиң дегениң жакшы экен. Мотоцикл алып бересиң деп атам. Анан ага мындай дедим да, сен Айгүл, сен мени билесиң. Даренко деген Россияда журналист болгон. Олигархтар менен чабышкан. Ошол мотоцикл менен кетип атып, жүрөгү кармап өлдү да. Мотоциклден жыгылып өлдү. Красивая смерть. Жүрөгү ооруган киши үйдө жатып деле, төшөктө жатып деле өлүшү мүмкүн да. Ал мотоциклде октой болуп кетип атып, жаш боюнча, чечкиндүү боюнча кандай жашаса өмүрү так ошондой финиш болду да. Анан красивая смерть десем Айгүл жыны келет. Антип айтпа деп. Менин характерим ушундай. Мисалы Атамбаевди мен көп сынайм, бирок Атамбаевдин мүнөзүндө да мага жаккан, мага окшогон жерлери бар да. Атамбаев мындай деп айтты. Сооронбай менен чабышып атып. 80ге чыгып, сийип чичип, постелде жатып өлгөндөн көрө, мен таяк карма алып, ак үйдүн алдына барып атылып өлгөнүм жакшы. Депчи. Адам жаш убактысындагыдай болуп, чечкиндүү, тобокелге барып, кыймылдап, иш кылып жүрүп, өтүп кетсе, жумуш убагында. Мен ойлойм, андан өткөн мындай жакшы финиш жок да. Менен мотоцикл хоббини красиво өлүш үчүн эмес, көңүлүмө төп келген тобокел бул. Ар бир кадам, ар бир поворот коркунуч бар. Минут сайын, секунд сайын алдыңды карап, балансировка кылып айдашың керек да. Бул менин мүнөзүмө туура келген хобби. Мени Раматылов Болотчер, кээде Исхак Масалиев, балык кармайбыз деп балыкка чакырып калышат да. Анан мен бир жолу барып да көрдүм да. Ал мага туура келбейт экен. Кайрымакты салып коюп, жарым саат, 1 саат качан келет деп карап турганга мен чыдай албайт экенмин да. Өзүм чуркап түшүп барып дегендай кармагым келип кетет да. А вот мен айткан горный мотоциклды секунд сайын мындай көңүлүңдү бурушуң керек. Болбосо анга түшүп жок болосуң да. Бул менин мүнөзүмө туура келген спорттун түрү. Мен муну айтып атканым, сиз кандайсыз дегенди билдириш үчүн жана орус журналистинин Атамбаевдин мисалын келтирдим. Мен жубайыңызды сырттан көрүп, мындай өзгөчө сиздин башыңызга оор мүшкүл түшкөндө өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөттү, сабырдуулугун көрсөттү, даанышмандыгын көрсөттү. Айтор бир жеңемдин бир жакшы сапаттарын эл көрө алды десек болот да. Жантан эле жеңе деп атам, бирок көлдүк болсо эжем болуп калат, сиз жезден болуп калат экенсиз. Кулак жоюш керек болуп калды деймби. Ушундай сулуу, ушундай акылдуу, даанышман аялы бар эркек алдагы коомдо күчтүү болот дейт да. Жеңемдин, Айгүлжемдин таасири көп эле тийеби сизге? Мурун эле таасири олуттуу эле. Барган сайын аялдын таасири үйдө өсө берет. Бул биздин үй бүлөдө эле эмес, бардык жерде ошондой. Бүгүн Айгүлдүн пикири үйдө чечүүчү мааниге ээ. Мындай, ушундай аялдын жанында сиз бактылуусузбу? Куракка жараша бак деген түшүнүктө бир аз
өзгөрүп турат окшойт. Көпчүлүк жаштар сага жаккан нерсеге ээ болсоң, сен бактылуусуң деп ойлошот. Бир аз убакыт өткөндөн кийин түшүнөсүң. Тескерисинче сен керектүү нерсени аялыңа бере алсаң, бактылуусуң. Сен аны бактылуу кыла алсаң, бактылуусуң. Анан мен бар Айгүлгө караганда карт көрөмүн да, 12 жаш жоңмун. Анан ал жак бул жагынан амалдан сурап көрдүм да. Эми туура бактылуусуңбу десең, бактылуумун деп коет. Ар кандай суроо берип көрсөм, өзүн мындай абдан эле бактылуу сезет да. Анан ошондон улам мен өзүм бактылуу сезем. Демек ага керектүү нерсени, бул сөзсүз эле материалдык эмес, руханий, психологиялык, моралдык нерсени мен ага бере алам. Аял бактылуу болсо, демек сен да бактылуусуң. Мен бактылуктун ушундай формуласын билем. Мага ушу формулаңыз аябай жакты. Бул формуланы көп эле эркектер биле бербейт. Алар алгандан гана бактылуу болот, бергенден бактылуу болбойт да. А сиз бүгүн эркектин башкача бактылуу болуу формуласын берип атасыз. Канчалык аялды бактылуу болса, эркек ошончо өзү бактылуу. Туура түшүндүм, Туура. Эң сон. Сиз 37 жашыңызда үйлөнгөн болот атпайсызбы? Ооба. Анан кыргыздар болсо таң атпай эле үйлөн дей берет го. Эми 20-га чыкса делечи үйлөн. Бирок мен байкашымча эркек болобу, аял болобу физикалык жактан жетилгендик бул жетишсиз экен да. Руханий жактан, психологиялык, моралдык бардык жактан жетилгенден кийин үй бүлөнү бекем кармай алат экен эркек киши. Аял киши дагы даамын билет экен, мындай взрослая, осознанная любовь башталат экен, баягыдай ток сүйүү эмес. Ошону мындай, балким сиз 37 жашка чыгып үйлөнгөндө ошону тастыктай аласызбы? Ошондой экен, жетилгенден кийин үйлөнгөн жакшы экен деп. Же кабаттан көрө эрте эле үйлөнсөм болмок беле дейсизби? Эми бул индивидуальный нерсе да. Бакыт план боюнча, график боюнча келбейт, ал жөн эле мындай келип калат. Рекомендация бериш кыйын. Бирок бир нерсени айткым, сиз экөөбүз окшош жактарыбыз абдан көп. Экөөбүздүкү? Ооба. Эл эмне дейт экен деп элдин пикири менен эсептешкен бул абдан туура. Өзгөчө саясатчыларга. Бирок эл эмне дейт экен деп өзүңө жакпаган нерсени, туура эмес нерсени жасаган бул туура эмес. Кээде өзүңдүн чындыгыңа ишенсең, көңүлүңө жакпаган иштерин карманып, элдин пикирине де каршы тура билиш керек. Бүгүн 30-35 жашта үйлөнгөн катардагы көрүнүш. Рынок шартында бутка туруш керек, бизнес жасаш керек, анан үйлөнсө деле болот деген ой салт бизге мындай келип калды да. Советтер Союзунун убагында армияга барбай калган баланы мындай бул соо эмес, оорулуу деп билишет эле. 23-25ке чейин кийин үйлөнбөгөн адамды дагы шектүү көз караш менен карайт эле. Ал кезде жанагы сөздү билбейт эле. Жөн эле мындай шектүү көз караш менен карай беришет эле. Анан ошого басымга туруштук бериш үчүн дагы өзүнчө бир көктүк эрк керек, бир өжөрлүк керек. Силер мен билген нерсени билбейсиңер. Мен туура жасап атам деген өжөрлүк керек да. Мен 31 жашында депутат болуп келдим. Менин оппоненттерим айласы кеткенде айтат эле, сен Текебаев көп сүйлөбө. Сен турмушту көрө элексиң, сен үйлөнө элексиң. Үйлөнүп алып анан сүйлө деп. Как будто мындай үйлөнгөн эрдик катары, как будто үйлөнгөн чоң тажрыйба алып келе турган. Ошол жерде 350 депутат болсо баары үйлөнгөн болчу.
анда алар менден акылдуу болуп кеткен жок да. Алар баары үйлөнгөн болчу. Алар андан менден принципиалдуу болуп кеткен жок да. Бирок ошентип кемсинтип бир 5-6 жылга чейин сен сүйлөбө, үйлөнүп анан сүйлө деп айтышат эле. Ошого мындай туруштук берип жүрдүм. Анан 95-жылы Айгүлгө үйлөндүм. Анан үйлөндүм. Азырга жок бир 5 жылга чейин Айгүл сурай берет эле да. Эмне үчүн үйлөндү? Президенттик шайлоого мындай холостяк эмес, мындай үйлөнгөн салаваттуу кандидат болуп барыш үчүн үйлөндүңбү? Дей берет эле. 2005-жылы президенттик шайлоо болгондо жок. Экөөбүз 4 жылдан бери таанышпыз. Кудай тагдыр ушинтип аныктаган, ошон үчүн үйлөндүк десем дагы болбой, жок, сен саясат үчүн үйлөнгөнсүң деп шек санап жүрө берет эле да. Акыры ишенди. Ишендирдим. Тастыктадым. Сон жана бир интервьюңузда ошо жеңемдин сүрөтүн тарттырганыңыз, ошол сүрөтүн көрүп азыр дагы аябай ажарлуу аял го да, азыр бышып, жетилип турган аял. Анда жаштыгы менен өзгөчө башкача экен. Анан жеңемди көрдүңүз, анан эмнесин сүйдүңүз, ушуну айтыңызчы. Сулуулугумбу, эмнеси жакты, эмнеси менен тартты? Мен Айгүл менен кокусунан Москвадан таанышып калгам. Ал кезде мен СССР Жогорку Кеңешинде Республикалар Кеңеши деген палатасында депутат элем. Кыргызстандан студенттер билет издеп Бишкек уча албай келиптир деп вахтадан айтып калды. Мен вахта деп советтик түшүнүк менен айтып атам, азыр служба безопасности дегендей. Чыксам, кыздар туруптур, Айгүл менен таанышып калдык. Анан алар 1-2 күн Бишкекке кете турган ойлору жок. 1-2 күн Москвада жүрүп калышты. Күнүгө мындай жолугуп, анан Арбатта басып жүрүп, анан бир көчөдө художниктер тартып аткан экен, анан бир сүрөт тарттырдым. Анан ал Хмельницкийге кетти, ошол жакта окуган. Мен сүрөттү алып алып, Союз урап, чемоданды көтөрүп, сүрөттү алып Бишкекке келдим. Анан бул 91-жылы болуп аткан. Анан 96-жылга чейин алып жүргөм да, анан үйлөнгөндөн үйгө келип илип койсом таң калды да. Биринчиден абдан кубанды, бактылуу болду. Ошону сактап жүргөнүз, сактап жүргөн экен да. Анан кыздар баары жакшы сөздөрдү уккусу келет да. Анан эмне кылабыз? Биз сараңбыз. Айылдан эски тарбия көргөнбүз. Андай сөздөргө чын эле сараң. Эски тарбия көргөн кыргыздар сараң болушат. Сен эмне муну сактап койдуң деп анан уккусу келет го. Мен айтам, Айгүл, билесиңби? Ошондо мен уличный художникке 110 рублей бергем. Ал кезде бул $110 болчу. Анан мен кантип ушундай кымбат нерсени кыргызып жиберем деп тамашалап койсом, чычалап жүрчү эле. Анан эми түрмөдө айына бир жолу Айгүл менен свидание болот эле. 3 күн, 3 түн. Андай мен күткөн, андай мен үчүн маанилүү мындай свидание мурунда болгон эмес. Андан кийин деле болбойт да. Мен календарды илип коюп, бар күндү санап, ошол күндү белгилеп коет элем. Анан ошол жерде көп нерселер жөнүндө мындай сүйлөштүк. Анан эми ал жерде жана качан чыгарыңды билбейсиң. Анан кийин бар акыркы күндөй болуп көрүнөт да, анан баягы катаал тарбиядан калган табуулар алынып, анан кийин ойлогон оюңду анан баарындай айта бересиң да. Анан кайка сактайсың, көрүң алып кетесиңби дегендей. Анан ошо түрмөдөн кийин мен жана бир аз жанымдай сөздөрдү, назик сөздөрдү айта турган болуп калдым.
Өзгөрдүм biraz. Ал нерсе жакты жеңеме. Ал жакты. Анан Айгүл айта берет. Азырга чейин мен 63-кө чыктым, ал 50-ден өтүп атат. Эмне үчүн сүйүп калдың дей берет да. Анан эгер сүйгөнүң чын болсо, эмне үчүн сүйүп калдың дей берет. Анан эми мен чукугандай сөз тапкан адаммын да. Жалган нерсени деле мындай чындай кылып токуп айтып кое берем. Теория кылып өзүнчөчү. Анан Айгүлгө айта албайм. Анан айтам, Айгүл, бир нерсе үчүн сүйбөйт. Просто Кудай буйруп, баары жогу, жан дүйнөсү, ич дүйнөсү, сырт көрүнүшүндай төп келгенде адамдай түшүндүрө албайт. Эгер сен аны анализдеп түшүндүрсөң, ал сүйүү болбой эле, сен айткандай эсеп кысап менен үйлөнүү болуп калмак. Мен түшүндүрө албайм. Ошон үчүн сен менин айтканымдын мындай чын дилден экенине ишен. Ишендим ай, ишендим. Ишенбей анан кайра Айгүл да ишенди. Анан бул сөз тапкычтыгым бар деп атпайсызбы? Мындай сиздин сөз тапкычтыгыңызга жантан бери суктанып атам да. Анан бул сөз тапкычтыгыңыз каяктан чыкты? Атаңыздан келдиби, апаңыздан келдиби? Кимден чыккан? Эки тараптан тең болсо керек. Мен ата-энем карапайым колхозчулар. 8-класс деле бүтүшкөн эмес. Апам таптакырында жазганды деле билбейт эле. Өмүр бою колхозда активистка болуп, 1-орун делеп иштеп жүргөн. Мен Текебайдын небереси, Чиркештин баласы, ата-энем колхозчулар болгон. Атам 4-классты араң бүткөн, апам окуган эмес. Деп мындай эч тартынбай эле айтам. Анткени алардын интеллектуалдык, табигый интеллектуалдык билими болбосо да, жөндөмү, алардын моралдык, этикалык дарамети бизден көрүндү да. Значит, алар ушундай адамдар болушкан. Атам эң көп китеп окуган биздин айылда кишилерден болгон. Бизде чоң библиотека бар эле. Мен ошол библиотеканы мындай окуп чоңойдум. Илгери свет жок, электричество келе элек мезгилде керосин лампа жагып коюп үйдө. Ал кезде ынтымак элек коңшулар, достор үйгө келип, бала чакасы менен келип жатып кала беришет эле. Бир комнатада биз биякта жатабыз, тизилип. Алар биякта жатат. Ортодо лампа коюп коюп, анан кезеги менен жана Жан Төшөктүн Каныбек деген романы. Жана башка кыргызча китептерди окуйт элек. Анан очурту келгенде мен окуйт элем, атам окуйт эле. Анан ошентип балдар угуп отуруп уктайт эле, чоң кишилер ошол китеп окуат эле. Көрсө бул азыркы аудио книга деген экен да. Азыр сөз менен чыгып атпайбы. Ошентип ушундай окуган заман болгондо адамдар билимге умтулушат эле, кызыгышат эле. Диплому жок болсо дагы мына ушундай топтолуп алып, китеп окуп, анан биздин үйдө радиоприемник бар эле. Жаңылыктарды угуп, анан укканымдай келишет эле. Жана мен айткандай билими жок колхозчулар болсо дагы өзүнө окшогондордун теги маалымат алганга, жаңылык алганга, билим алганга мындай өзүнчө формалдуу эмес борбор болгон да. Мен ошондой жерде чоңойдум. Ошону мындай бир нерсени элден мурун билип, элден мурун аңдап, анан аларды мындай элге жеткирүү керек деген түшүнүк менен чоңойдум. Балким ошондон улам кийин мугалим болдум.
Балким ошондон улам оппозициялык коомдук ишмер, кийин саясатчы болдум. Эл билбегенди мурунураак билип, алар түшүнбөгөндү мурунураак түшүнүп, мындай айтып туруу бул биздин милдетибиз. Анткени таң атканча колхоздун ишин бүтүрүп келишип, дыйкандар биздин үйдө бүлбүл шамдын жарыгында китеп окуп угушат эле. Ошону бир тиын албастан биз жасайт элек, атам жасайт элек, биз окуп берет элек. Балким ошол кезден ушул калганбы деп ойлойм. Анан мен апам жөнөкөй экенин кайра баса белгилегенден, чоң атам жөнөкөй адам экендигин кайра баса белгилегенден тажабайм. Мунун себеби бар, азыр айтып берем, бирок азыр чоң атам жөнүндө айтам. Мен жаш кезде чоң атам абдан нааразы элем. Абдан. Атам айтат эле, ушул Жаныбек Корбашев, бир Корбашев биздин тууганыбыз, армиясы менен ушу айылдын четине келип токтогонда, анан айылдагылар тапкан ташкан продуктларын алып барып жардам беришет экен. Кызылдар келсе, кызылдарга барып жардам берет. Бир тууганыбыз алар, басмачылар. Экинчи бир туугандарыбыз красный комиссар болуп кызылдар тарапта. Алар келсе, аларга барып жардам берет экен. Басмачылар келсе, тапкан ташыганын козусун өңөрүп, будайын бүктөп, ошол мешокко салып барып беришет экен. Атам айтат, мен бул 30-чы жылдары болуп атат. Өтекебай, сен улуңбу, чоңоюп калыптыр деп Корбаш айтты дейт. Мени өңөрүп алып барган дейт. Атам айтып калат эле. Анан биздин айтып атам, бир тууганыбыз красный комиссар, бир тууганыбыз Корбашев болуп, анан ошолардын балдары кийин мектепти бүткөнчө враждовать этип душман болуп жүрүштү да. Азырга чейин бири-бирин көрө алышпайт. Ошол кезде граждандык согуштун эле бүгүнгүгө чейин бар да. Анан мен чоң атама абдан кыжырланат элем да. Же басмачы болуп кетпейт. Тигилерди карайм да, азырга чейин согушуп жүрсө. Же чоң ата басмачы болуп кетпейт. Же кызыл комиссар болуп кетпейт. Анысына да барып, мунусуна да барып, тиги жүргөн бир мужик болгон экен деп абдан арданат элем да. Абдан жаш кезимде, 6-7 класстардачы. Балким ошондон болсо керек. Мен жана орустар айтып коет, человек без середины дегендей. Же ары, же бери болуш керек деген позицияны кармай, ошол менин маңызым болуп калды да. Же мындай болуш керек, же мындай болуш керек. Анан же ортодо болуп, жары бери көпөлөктөп чуркаган, бул мен үчүн мындай жок нерсе, муну элдин баары билет. Муну Кыргызда шок болбосоң жок бол дейт. Анда мен бүгүн Садыр менен Камчы жөнүндө айткым келет да. Алардын дагы окшош жагыбыз бар да. Алар дагы шок болбосоң жок бол деген жигиттер. Билсе билбесе деле обязательно бир нерсе кылышат. Жөн отурушпайт. Булардын ийгиликке алып келген жакшы сапаты да ошол. Эртең анга түшө турган сапаты дагы ошол. Биз мен жана айткандай да, бир сапат белгилүү деңгээлге чейин жакшы кызмат кылат, андан кийин ал сапат тиги тескери кызмат кылат дегендей, анан көрдүңүз, ошо жаш кездеги таасирленгенден улам адамдын мүнөзү, анын тагдыры аныкталат. Жөнөкөйлүк. Анан жанагы эмне үчүн мен аталарым жөнөкөй болгон, колхозчу болгон деп баса белгилегим келет да. Кыргыздар кичине эле иш оңолуп, бизнесмен болуп, тың болуп калса, же жок дегенде айыл өкмөт аким болуп, же президент болуп калса, сразу эле дароо эле алар өзлөрүн ушул хандын, бектин тукумубуз деп жарыялашат. Алар өзлөрүн ошол жерге кокустан келип калган адамдар деп айтпасын,
Биз советтердин убагында эле тиги аталарыбыз исполком болуп жүргөн. Или жок дегенде зоотехник райыс болуп жүргөн. Илгерки аталарын жөн эле хан бек кылып Кокон хандыгына чейин алып барып коюшат да. Бул жактагылар, түндүк жактагылар Санкт-Петербургка чейин алып барып коюп. Ошол жерге барып келгендерчи жөнөкөйү жок. Бул алардын биз карапайым букалардан айырмаланган ак сөйөкпүз. Биздин ата-бабаларыбыз элди башкарып жүргөн. Силер да бизге мурас катары өткөнсүңөр. Биз силерди башкарышыбыз керек дегендей мен орой мамиле катары кабыл алам да. Ушул азырдагынын көбү ушул тарыхчы жалдап алып Кокон хандыгында адилетсиздикке күрөшүп качып келген ханзаданын тукумубуз деп бирөөсү жарыялайт. Экинчиси дагы бир эл башкарып жүргөн Тынчыкмандын түз муунубуз деп дагы жарыялайт. Болсоң дагы айтпа. Мен аялым Айгүл. Биздин балдар туугандын балдары менен жолукканы баратса, же биз тааныган жөнөкөй үй-бүлөдө биз деле жөнөкөй элес кетип атса, Айгүл ушул жаңы кийимин кийип алса, чечтирип кийбе, жөнөкөй кийимди кийип бар деп балдарга жөнөкөй кийимди кийип жөнөтөт эле да. Анткени тиги балдар тартынып калбасын, басынып калбасын. Бу депутаттын балдары мындай кийинет экен деп чүнчүп мындай өзлөрүн жаман сезбесин деп ошолорду эски кийимдерин кийгизип ошентип жөнөттү Айгүл. Эл башкарам дегендер бүгүн дагы ошондой логикамен иш кылыш керек. Ата-бабасы чын эле Коконду башкарып турган хан болсо дагы мен карапайым бир кыргыздын малчысынын баласымын. Элден чыккам. Карапайым адамдардан дагы чыгат. Жаш балдар, ар бириңин ушундай шансың бар. Бизнесмен болуп, бай болгонго да. Президент болуп, эл башкарганга да мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ар кимдердин укугуңар бар деген идеологияны таңалашыбыз керек да. Жок. Келсе мен баймын, аккан арыктан суу агат, анткени атам бай болгон. Мен чоң болдум, анткени атам эл башкарып жүргөн. Сен карапайым букаранын баласы. Өзүң ушундайсың. Атаң ушундай болгон. Чоң аталарың ушундай болгон. Неберең да мага кызмат кылыш керек деген идеологияны таңылап атабыз да. Ошон үчүн мен атам колхозчу болгон, апам колхозчу болгон. Апам окуганды билген эмес. Атам көп окуганы менен 4-классты бүтүп, кийин самоучка болгон. Чоң аталарым да жөнөкөй болгон. Атекебай вообще теги ни туда ни сюда. Деп мындай айтып атпаймынбы? Анан эми ал жакшы эле киши болгон болуш керек чоң ата. Бирок мен жаш кезде ызаланат элем да. Же Корбашев болуп атыптыр, же красный комиссар болуп атыптыр деп биз. Ал тил табышканды билчү турбайбы эки жак менен деп. Дипломат болгон экен да. Дипломат болгон экен да. Азыркы заманда болгондо мен жетпеген чоң бийиктиктерге жетмек. Тамаша. Адамдар эл алдына маска деп коеюн. Бир маска кийип чыкса эле ал ошондой экен деп ойлобошубуз керек. Кээ бирлерин турмуш мажбур кылат. Жүрөгү ыйлап турса, эл алдына ал күлүп чыгат. Кээ бирлер бактылуу болуп, көдөнүнө бакыт батпай атса, эл алдына мостоюп, олуттуу болуп чыгат. Бул алардын кызматынан, алган тарбиясынан, анан бүгүнкү кырдаалынан көз каранды. Сизди тентек кыз катары билет элем, өзүңүздү тентек кыз катарындай элге таратып, стандартка батпаган, рамкага батпаган, өз оюн бербей, каалаганын кылган кыз катары билишет. Анткени сиз өзүңүз ушундай образды жылдырып атасыз. 2-3 күн телефондон сүйлөштүк. Мына бүгүн да бир нече саат сүйлөшүп атабыз.
Ал шоу-бизнестің рыногын алып шыққан образ екен, маска екенін мен аңдадым да, сіз шындығында таптақыр башқа адамсыз. Өз жоопкерчилигин сезе билген, өз үчүн эле эмес, башкалар үчүн, үй бүлө үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала билген, кыйынчылыктардан коркпогон. Анан эң негизгиси өз пикирин айтып гана эмес, аны коргой алган. Жанагындай защитный бронежилет кийип, эленерите деп дегенден коркпогон баатыр кыз катары көрүнгөнгө аракет кыласыз, бирок элдин айткан сөздөрү жана уу бычактай болуп эле мындай адамдын жүрөгүн мындай шылып кетет. Анан эл түшүнбөй, өзгөчө бүгүнкү социалдык тармак өнүккөн убакта ар ким өз оюн мындай айта берет. Мен жөнүндө да кандай адилетсиз жалган сөздөр бар. Ошондуктан биз бири-бирибизди түшүнөбүз. Мен мактанчактык деп айтпасын угармандар. Мен өзүмдү күчтүү адаммын деп эсептейм. Сизди да күчтүү адам катарында тааныйм бүгүн. Тентек кыз эмес, мен бүгүн сизди азамат кыз деп айткым келет. Разымын агам. Разымын. Жан дүйнөңүздү ачып бергениңиз үчүн разымын. Көп нерсени сүйлөп бергениңиз үчүн, келип бергениңиз үчүн разымын. Анан коркпоңуз. Назиктикти, ич жан дүйнөдө кандай болсоңуз ошол нерсени чыгаргандан коркпоңуз. Азыркы тенденция, азыркы заман такыр башка. Биз азыр адамдарды сырткы келбетинен, кызматынан, байлыгынан, бийлигинен тааныбай калганбыз. Бизди муну азыркы заманда адамдарды көкүрөгүнөн тааныганга аракет кылып атабыз, көдөнүнөн тааныганга аракет кылып атабыз. Ошон үчүн сыртыңыздан ооба Текебаевсыз, сыртыңыздан бир күчтүү саясатчысыз. Бирок дайыма кызыгып келгем да, ошол кишинин жан дүйнөсү кандай болду экен. Бүгүн мен да Өмүрбек Черкешевичти сонун тарабынан тааныдым. Жана мага ошол ички жан дүйнөсүндөгү Черкешевич мага көбүрөөк жакты. Эгер ошол көкүрөгүңүздөгү ошол романтик, кайсы бир учурда боорукер, мындай ошол адам эгер сыртка чыга турган болсо, мен жакшы көргөндөй башка адамдар да жакшы көрмөк деп ойлойм. Муну катпаңыз дейт элем да. Бүгүн биздин эфирден көрөрмандарыбыз көрдү. Аларга да жакты болуш керек деп ойлойм. Комментарийде пикирлериңизди күтөм. А сизге болсо ийгилик агам. Рахмат. Ушундай сымбатыңыздан тайбай. Рахмат, сизге да ийгилик. Жеңем менен да бактылуу болуп жүрө бериңиз. Эмдигиде күтөм Айгүлжем, Сөзсүз мен сиздин саламыңызды айтып коем, сунушуңузду айтам. Ал интервью бергенди жаман көрөт, бирок сизге жоктай албаса керек. Аябай ушундай ал кишини дагы сыртынан суктанып жүрөм, жан дүйнөсү абдан кызык. Мындай күчтүү адамдын аялы болуш кандай экен деп мен да кызыгып атам. Бул аял кыргыз аял затына жакшы үлгү болот деп ойлойм. Анан жакшы жактан танытканга аракет кылам. Разымын сизге агам. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн саясатчы Өмүрбек Текебаев менен сүйлөштүк. Кызыктуу бир балким өзүңүздөр үчүн ачылыштар болгон чыгар. Сиздердин пикирлериңиздерди күтөбүз жана каналыма катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.